Батырлар эмнеден өлөт? Авторы Мелис Макенбаев. 6 бөлүм. Кайсы жыл экени так эсинде жок. 90-жылдардын башы болсо керек. Нарында биринчи болуп коммерциялык менчик дүкөн ачып, кардар адамдар байма-бай келип, сооданын кызып турган учуру. Элге керектүү товарлардын тизмесин алган Имаш Бишкекке чейин кур кетпей, 1-2 жүргүнчү ала кетмекке автобекетке кайрылат. 06 маркасындагы кызыл түстүү Жигулисиндеги айдоочунун жанындагы орундукту көп учурда алып таштачу. Не дегенде жолдон машинасы бузулуп калган учур болот же түн кирип көз байланган маалда ал күчтөн тайып чарчаган мезгил болот. Ошондо Жигулисин жолдон четкерээк айдап барып, багажниктин бурчунда дайыма жүрчү жер төшөк менен жука одеялды алып, ашыкпай салондун таман астын тазалап, төшөгүн салып камарабай уйкуга кетет. Спартандык мүнөздөгү жашоого көнгөнү ушунчалык. 3 бүктөлгөн тейден көз илинген Имаш бир козголбой уктайт. Бир көз илинсе болду. Үрөң бараңда баш көтөргөн ал кабагым кашым дебей төшөк ордун жыйнаштырып, көөнү келсе багажниктен тамак бышыручу шмелин алып чыгып, ичиндеги бензинин текшерип, азыраак болсо толтуруп коюп, тамак жасоого киришет. Машинеде баары бар: туз, калемпир, картошка, май, бермишел. 2-3 кишиге жетерлик чыны аяк. Жолго чыгаарда алдын ала даярдап алган толтура суу куюлган оозбек желим идиштерди алып, кичирээк чоюн казанды чайкап, шмелин жандырып отко коет. Казандын түбүн от жалмалап суу кайнап баштаганда ага чейин арчып койгон картошкасын туурап салып, туз кошуп, бышканына аз калганда тамактын даамын чыгара турган кенедей пачкедеги тооктун порошок түрүндөгү Галина Бланканы кайнап жаткан сууга салат. Мунун бардыгын өз үйүндө отургансып, эринбей иштейт. Анын туш-туштан куурчаган, жылчыгы жок караңгычылык чың эткен үн чыкса, мени көзөп кетчүдөй дудуктук жымжырттыктагы сестентпейт. Дүйнөнүн жыргалчылыгынан аша кечкен, табиятка суктанган, кашыгы менен быжырап толкуп жаткан казандагы ашты аралаштырып коюп олтура берет. Нандан кертип оозуна салып жай чайнайт. Чүңкүр темир табакка куюп алган ашты кашыктап ичип коюп отурган Имаштын жүзү жүрөгүндөгү түпкөйүл бир санаага алдыргансып ойлуу, арымымдуу. Жол алысын ойлодубу? Сапар түшүү аны ойлонтмок эмес. Анткени күнү түнү болобу жортууга даяр эр азаматтай денеси ою да бышып бүткөн. Караңгылыкта, жалгыздыктагы ага жолдош көп учурда. Тамагын ичип бүткөндөн кийин дагы дароо жыйнабай, өз жүрөгүнүн түрсүлүнө кулак төшөп былк этпейт. Бир мезгилде ар нерсе орду менен багажнигине салып ордуна олтурган Имаш мотор жылыткыча деп дүрүлдөтүп от алдырып коюп, көнгөн адетинче көз айнегин кылдат тазалап болгон соң, машиненин жарыгын кубалачудан бетер жай жүргүзүп, бара-бара 3-4 саат болсо да байралып, өзүнө буйрган ырыскыдан ооз тийген туштан алыстай караан үзөт. Бул жолу деле ошол көп сапардын бирине чыккан күн болчу. Машинеде тирүү адамдын деми сезилип барганы дурус. Ошого карап Нарындын автобекетине кайрылып калган Бишкекке жол тарчулар жокко эсе. Ага караганда таксисттер арбын кыркасынан тизилип турат. Машинесинен чыкпай туруп, тегерекке көз жүгүрткөн Имаш ошончо ары-бери баскандардын ичинен 2 каранга көзү түштү. Аял эркек, жубайлар болуу керек. Кийингендери дагы жергиликтүү калктай эмес. Узак сапар жол жүргөнгө ылайыкташтырылган бекем бышык кездемеден тигилген альпинисттердикиндей күрмөшүм, буттарында калың такалуу, тоо ташка чыдамдуу кончу бар ботинке, очойгон рюкзактары жанында. Баштары дагы кур эмес, төөсү тегерек калканычы жазы күндөн калкалоочу баш кийим. Улам бир таксиске келип, колдорун жаңсагылап, кээде сөз таппай ойлоно калып бир нерселерди түшүндүрүүгө далаалат кылгандарына караганда бул жергиликтүүлөр эмес, келгиндер. Кийинки жылдардын ичинде бирин-сериндеп болсо да чет өлкөлүктөр, айрыкча европалыктар бул белгилүү да, белгисиз да тоолордун өлкөсүнө баш багып калып жүрүшөт. Тигилер ким экен? Салам алышкандан кийин сурады Имаш жанында өтүп бараткан тааныш таксист жигиттен. Чет өлкөлүктөр экен, француздарга кыязы. Каяка барышат экен? Соң көлгө дейт.
орусча чала ула билишет экен. Эптеп түшүндүрүштү го. Эмне макул болбой жатышабы? Бар эле Бишкекке дешет. Трасса түз, уруп барып уруп келесиң. Келатканда кур келбей 4 киши сала келесиң. Майыңды да актайсың, чөнтөгүңө да бирдеме түшөт. А булар болсо жер кыдырып эс алганы келген туристтер го. Анын үстүнө булар менен кеминде 3-4 күн, балким андан дагы ашык жүрүп калышың мүмкүн экен. Жер көрсөтүп, соң көлдү аралап дегендей. Мен мисалы макул болгон жокмун. Биртке тыйынына кызыгып эмне бар булар менен? Мага 4 киши болсо барам Бишкекке, болбосо жок. Темселеп булар менен бир жума жүрсөм, үйдөгү оокат жай калып калбайбы? Тиги таксисттердин бирөө макул болуп алып барып келбейби? Экөөнү жалдыратпай. Уят го, чет өлкөлүктөр болсо өздөрү эл көрөбүз, жер көрөбүз деп келген. Меймандостугубуз кайсы? Акчасын го төлөп беришет. Бекер алып бармак беле. Кеп ошо акчасында болуп жатпайбы? Биздин таксисттер алардын чет өлкөлүк экенин билип алып, жол кире акысын көкөлөтүп жатышпайбы? Ошол кантип болсун? Көз айнегинин ары жагындагы кареги жылт дей түштү Имаштын. Чарт-чурт этме кыялы кармады окшойт. Кыргыздар жөнүндө жаман ойдо калышпайбы? Болбойт мындай кылган. Мен өзүм сүйлөшөм алар менен. Сыртка чыгууга умтулганда аны аңкоо карап турган таксист жигит шашып кетти. Имаш, өзүң каяка бараттың эле? Бишкекке. Кыска күн кете жооп кайтарган Имаш Жигулисинин эшигин тарс жаап жатып сүйлөдү. Тигилериң алып барбаса, мен алып барам соң көлгө. Бишкекке барам деп атпайсыңбы? Кыйкыра сүйлөдү таксист жигит узап бараткан Имаштын соңунан. Тиги унчуккан жок, колун шилтеп коюп кете берди. Таксист жигит аңкайган боюнча кетип бараткан Имаштын соңунан узата тиктеп туруп, жүргүнчү күтүп аңкайып, кээси оозун ача эстеп, колдорун шымынын чөнтөгүнө салып, наркы терки басып турушкан таксисттердин тобуна шашылды. Бир аздан кийин баары бирдей көз айнекчен чачы кыска алынган сакалчан албеттүү жигиттин чет өлкөлүк жубайларга жетип өтүнгөн түрдө өтө илбериңкилик менен колун жансап, жол жээгине токтоп турган кызыл Жигулисин көрсөтө бирдемкелерди айтып жатканын тигиле карашты. Акыры ынаандырды көрүнөт, кырктардан өтүп элүүгө чукулдап калган эрди катын өз тилинде бирине сүйлөп, баш ийкелеп, жоонго асынма баштыктарын бирин эркеги, экинчисин Имаш алып, жол жээгиндеги кызыл Жигулини карай басышты. Карап тургандар дыңдешпей, Имаштын машинесинин багажнигин ачып, 2 рюкзактын биринен сала бирин кантип салганын, анан Жигулисинин арткы эшигин ачып, жубайларды отургузуп, дүрүлдөтө от алдырып, кызыл жалындай болуп жылт эте көздөн кайын болгонуна чейин тиктеп турушту. Ошого чейин оозуна суу уртап алгансыган таксисттердин бирөөсү араң тилге келди. Жарайт, Имаш акең. Оозунан алдырган бөөрүдөй гана кылды го. Куп катырды бизди. Доолар менен гана алгыңар бар, Силер кажылдашып атканда Имаш ортодон чыга калып, клиентиңерди алды да кетти. Ой, анын сырын билем го. Сөз кыпчыды жана Имаш менен сүйлөшкөн жигит. Имаш чет өлкөлүктөрдүн акчасына кызыгып кетти дейсиңби? Ага акча жок дейсиңби? Ансыз деле чачып жүрөт акчасын кары-картаңдарга, начар жашаган үй бүлөлөргө. Принцибине туруп алды. Бая мен менен сүйлөшүп жатканда Бишкекке барам деп аткан. Силердин потолокту тээп жатканыңарды көрүп, намыстанып кетти. Мына эми Бишкекке барчы Имаш соң көлгө кетти. Даана кызык ушу. Эмне болсо ошо болсун, кызык болбой куруп калсын. Деги ушу Имашты түшүнбөйм. Машинесине жөлөнгөн таксисттердин бирөөсү жоон үнүн чыгарып колдурады. Кызыгай ушу жигит кете бербейби Бишкекке? Же эмне чет өлкөлүктөрдүн акчасын бизден кызгандыбы? Шайтандай болуп чыга калып жүргөнү кызык ушунун. Таалай, үн салды жанагы жигит. Сен алдыгы сөзүңдү Имаштын көзүнө айт кыйын болсоң. Ал сага эмне дээр экен? Жалтаңдап каларсың көзүн көргөндө. Имаке деп. Жалтаңдабайм. Сези катып калган окшоду жоон үндүү жигиттин. Бирок аныкы жакшыбы? А сен эмне анын таламын талашып жатасың? Таламын талашкан жокмун. Билгенимди айтып атам. Мага айтты, потолокту теппей эле бирөөңөр соң көлгө алып барып жер көргөзүп келбейсиңерби? Уят эмеспи? Кыргыздын начар эле экен деп ойлоп калышпайбы деди. Тигилери алып барбаса мен алып барам деп атканда. Анан өзүңөр көрдүңөрбү? Сөзүнө туруп алып кетпедиби? Өзүнүн жумушуна кайыл болуп. Кызык болбогондо эмнеси калды? Имашты билем го, бир эле сүйлөйт. Мунун чындык
Тургандардын ичинен бирөөсү сүрөп кетти. Имаш айттыбы айтканын кылат. Бир сурдуу, миң кырдуу жигит эмеспи. Кой эми келбей жүргөн клиент беле келип калар. Аракет болсо ырыскыта болар. Ушул соңку айтылган сөз менен маектин акырына чекит коюлгансыды. Ар кимиси машинесинин жанына барып, сынакы көз менен ар жак бер жагынан чыгып, дөңгөлөгүн тээп көрүп, жүргүнчүлөрдүн келер жолун акмалап, тегерегин үмүттөнө карап коюшат. Кадимки турмуш, түгөнбөгөн көртирлик. Бул маалда Имаш кызыл жалындай болуп машинесине чет өлкөдөн келген жубайларды отургузуп, нарындын чоң дүйнө менен байланыштыруучу жападан жалгыз жолго түшүп зымырап бараткан. Адамдардын ортосунда жарк эткен таңдай ачык таза кабак, гүлүңдөгөн жүз тил, билбеген бейтааныш пенделердин арасында көпүрө болуп берет. Жарым сөздү орусча, жарымын кол менен жансап түшүндүрүп жатып, чет өлкөлүк жубайлар менен Имаш тез аранын ичинде ымалаш болуп кетти. Баш кийимин алып койгонго ого төтөн маңдайы чоң тасырайып көрүнгөн, мүйүз алкатуу көз айнеги коңкойгон мурдуна илинген, субагай жаагы көгөртөө кырылган, эркек тарамыштуу узун моюн катарында отурган бою кичинекей жүзү ак саргыл, үлпүлдөгөн жумшак сары чачтары кымтыганына карабай калканычы бар баш кийимине, чеке бетине тармалдаша сербейген. Ошонусунан улам кейпи байоо, алсыз, жүдөгөн тооктун балапандай көрүнгөн бакырайган көгүш көздүү жубайын ак түс баскан манасчы менен нускай орусча балдырап: Это моя супруга Сюзанна, а я ее супруг Джордж. А как вас зовут? Деди. Я Имаш. Созо сүйлөп, өз көкүрөгүн сөөмөйү менен нукуп, тааныштарды албеттүү келген тулкусун, сакал мурутчан өңүнө жылмаюу кирген жигит. Имаш. Машинанын шыбын тиктей ысымды өзүнчө 2-3 рет кайталаган Джордж анан табышмактын жандырмагын чечкендей жайдары күлүмсүрөп, аппак күрүчтөй тизилген тиштерин көргөздү. Очень приятно с вами познакомиться. Май айы болчу. Чырымтал көкчөп жер бетине жаңыдан кылтыйган кез. Имаш мурун кийин чет өлкөлүктөр менен мынчалык жакын аралашып баарлашып көрбөгөндүктөнбү, тиги арт жагынан орун алышкан эр зайыптын ар бир кыймылын туруп эле терезеге жабыша калып, таңдайларын шыкылдатыша, өзүнө тилинде таңдангандыктарын билдирише жаш баладай кубанып, үн чыгаргандарына жолду ката эч чарчоону билбей тоолорго суктанып, моокумдары канбай соңуркап тиктешкендерине таң калды. Франц, эмне? Францияда мындай тоолор жокпу? Кантип болбосун? Бардыр. Балким мынчалык бийик, көркөмү кооз эместир. Мынчалык эмне соңуркашат? Көздөрүндө жаңы кооз ончукту көргөн баланыкындай кызыгуу, анан өмүр бою эсине түбөлүккө сактап калчудай, жакын арада бул тоолор менен ажырашуу турганын билгендей муң. Эмитен эле сагыныч, кусалык изи бар. Имаш сүйлөбөйт дейсиңби? Сагынбайт дейсиңби тоолорду? Сүйлөгөндө да кандай? Бул кан тамырга жыбылжып, азаздан кирген, алсыраткан энелик мээримге канбай, өзүнө көңүл бурууну тилеген наристесинин дегдөөсүндөй аруу, бирок сыртка атылып чыкпаган, көмүскөдөгү өлөр өлгөнчө сактачу купуя сезим. Бир жагынан туюп, бир жагынан ичтеги козголо түшкөн, ичи таардыкка окшогон бир сезимди туюп ошого таң калды. Кээ кезде гана ага кайрылып коюп, көбүн эсе өз ара жаңдашып, каткырышып, көрбөй калчудай бири-бирин түрткүлөшүп, машиненин айнегинен тоолорду сөөмөйлөрү менен сайып көрсөткөндөрүнө күлкүсү келсе да, Жигулисин айдап келе берди Имаш. Твоя земля красивая, очень красивая, жаңкылдады Джордж. Имашка твоя земля деген сөз көңүлүнө төп келе түштү. Жүрөгүндө сыймыктануу сезиминин тыбырай түшкөнүн сезе, бул дүйнөгө көз ачкандан тарта өзү көрүп туйган тоолорду жаңы көрүп жаткансып, башын эңкейте сыртты карады. Тоолор, кадимкидей эле тоолор. Өзгөчөлүк деле жок сыяктуу, бирок анын кадыр баркын алыстаганда туясың. Ошондо чет жерде жүрсөң сага ичтеги сезимдериң, ойлоруң, кыялың, үмүтүң чебер да сыккан сүрөтчү бетер кусалыктан куралган кыл калемдин керемет күчү аркылуу буга чейин сен сезбеген, сен барктабаган тоолордун элесин чийип, үстүнө чейин кошуп отуруп, буга чейин эч ким жазбаган ажайып зор полотнону түзүп берер.
Ким билет, балким ошондо гана ата журтуңдун канчалык жүрөгүңдө тутумдаш ыйык экенин сезерсиң. Кызыл түстүү Жигули долон белине жете бергенде сол жакка бурулду. Ошондо гана ордунан саал копшоло берген Имаш артына кылчайды. Жорж, Сюзанна, биз Соңкөлгө бурулдук, деди орусчалап. Ушул сөз оозунан чыккандан тарта француздар мурункудай жарылдап сүйлөшпөй, кезек-кезек үн катып койгондору болбосо, тынчтанып калгандарын байкады. Кызыл Жигули 3 адамды жүк бүгү менен кебелбей көтөрүп, өргө келгенде гана биртке ыйылдаганы болбосо, арабтар кийчи шоңкойгон топлардай болгон бөксө тоолорду аралап кыбырап кете берди. Кыргыз жеринин табиятынын өзгөчөлүгү ушул эмеспи? Бири-биринен ажыраса эле бир балеге учура-чудай бетер кол кармашкан балдар сыяктуу тоолор катмар-катмарлашып түгөнбөстөн улана берет да, бир убакытка карасаң ажайып кооз өрөөн бет алдыңда чыга келип, этек жеңи жайылып, көз алдыңда жатып калгандай болот. Бул ирет да ушундай болду. Жолоочулар чөл кезип келатып эле чаңкаганыңды кандыра турган тунук, суусу мелт калт кудукка туш келгендей. Бет алдындагы жомоктогудай үстү жай түрлүү каймактап турган көк-мөк Соңкөлдүн этек жагын буластап чыга келбеспи? Бул ушунчалык байкоостон болгондуктан ах деген боюнча өз эне тилинде кыска-нуска толкунданган үн чыгарышты жубайлар биринен сала бири. Имаш машинесинин ылдамдыгын басаңдатып, сулуу кыздай күн шооласына миң түрүлүп кулпурган көлдүн өйүз-бөйүзү алаканга салгандай көрүнмөйүнчө айдай берди. Жантаймага келгенде бир токтоду. Биртике деп ооз ачууга эптенип артына кылчайган Имаш оозунан сөзүн жулуп алгандай тык токтоду. Аны француз жубайлардын көрүнүшү таң калтты. Балким ал таңданууга үлгүргөн да эместир. Анткени анын көзүнө алгач урунган Сюзаннанын кебетеси болду. Ансыз да сары балапандай чабаал көрүнгөн кичинекей найзик аял көкүрөгүнө колдорун куушурган тейде үнсөзсүз дүйнө элин таң калтыргандай улуу картинаны көрүп жаткансып, машиненин маңдайкы айнегинен карегин албастан былк этпей көз чанагында толтура жаш кирпик ирмеп да койбойт. Мөлтүр жаш мелт калт боюнча чайпалып төгүлбөй ордунда сулуулукка сыйынып жаткандай ушул аял, бирок эриндери күбүретип үнсүз таазим эткен сыңары. Жоржтун болсо оозу жарым жартылай ачылын абалда селдейген. Имаш жаңкы абалына кайрадан туш келди. Ушул кыргыз тоолорунун бири сырдуу сулуулугуна мончок тагынган кыздай үлбүрөгөн Соңкөлдүн кайталаңгыз кооздугуна эми өзү таң берип, жүрөгү сыймыктанууга толду. Ата-бабаларынан бери ушул асказоолорду өрмөлөп кийик атып, анга чыгып ар кайсы таштын түбүндөгү атылып чыккан мөл булактан кочуштап ууртап, дүйнөнүн үстүнөн айланага баам салган, көөдөндү аптыктырган тоонун абасынан искеп, күнгө, жылдыздарга кол сунсаң жетчүдөй жакын жашап, ушунча элдин ичинен бешенесине бейишчер Алладан буйруганына ичтен астейдил макул болуп, сыртынан эле салбай жүргөн кыргыздарга бир эле учурда зээни кейип, кайра шаттанып кетти. Ал эми асмандан түшкөн, жамгырдан эбегейсиз зор мөлтүрөгөн тамчысы сымак бийик тоонун үстүнөн жайтаап, толкундары күрпөң козунун жүнүндөй тармалдаша, кубалашып ойноп, бир өткөн заманда ашыктарды зарлатып ырдаткан ууздай аппак денесин жашырбай, ак мөөр сулуу чөмкүгөн Соңкөл келберсийт. Тоолор айланата курчап, бирок жакын келүүгө батынбаган сыяктуу артка чегинген көк майсаң чөптү өрөөн, кишенеген кулун тайлар, кымыз жытын алыска учурган теребел, чөйчөктөй көлдүн өйүз-бөйүзүнө тегеректей тигилген жумурткадай боз үйлөрү менен тосуп алды меймандарды. Имаш Франциядан келген жубайлар менен Соңкөлдө бир күн ашык кем эмес, нак бир апта болду. Түндүгүнөн жылдыз көрүнгөн, ууктары күн нурларындай чачыраган, жейса 1-3, жайса 30 киши сыярлык керекелүү күн бүркөктөө ортосунда туулга асылып, күйгөн тезектен суйдан түтүн чамгаракка созулган боз үйдүн ичинде да корголошту чет өлкөлүк жубайлар менен. Таң аппак атканда чакаларын каруусуна илген келин кыздардын желедеги бээлерди көздөй баскандарын көрүштү. Жаңы саалган бээнин көөктөнгөн жылуу сүтүнөн дем албай тартып ийип, көзү умачтай ачыла түштү Жоржтун. Ах, как прекрасна жизнь! Рахмат!
деп аягын кыргызчалаганга күбө болду. Кылымдардан кылым арытып, бир тепке 3 буроосу 3 кылы бар, көрүнүшү жүрөк сымал жупуну көөдөнүнө сыйгызган комуз күүлөрүн эшитти. Келерден кечке жубайлар буттарынын талыганына кайыл болуп, мойнуна ичке боосунан байланган фотоаппаратын шыкаалап ушул тоолорду, өзөн сууларды, ак таштай жаркыраган көл менен кошо алып кете тургансып, каректерине чөгүп сүрөткө тартып алекеттенип жүрүштү. Бир апта өткөн соң жолго камданышып баштаганда убадалашкан сөз боюнча жубайларды Имаш Бишкекке жеткирди. Машина алыстаган сайын каректен үзүлүп бараткан соң көлдү экөө тең бирдей арткы айнегинен нес болуп тиктеп, кусасы тарабай энесинен бөлүнгөн баладай болуп, көздөрүнөн жаш айлангандарын айт. Карындашын же чыркоолоп ыйлаган кызын согороткон атага окшоп таптап отурганы кызык Жоржтун. Бири-бирине жаман сөз тийгизбей, оорун колдон, жеңилин жерден алып, кайда барса чогуу жүрүш түгөйлөргө бир эсе ичинен суктанды Имаш. Бишкекке жеткирип бир жумадан бери үйүр алышып калган француз Эрзайып менен кучакташып, ажырашар саатта Имаштын астында өзүн оңтойсуз сезгендей, Жорж кыйпычыктап туруп, анан акшынын көзгө таанымал дооларынан 5-6 кагазды сунуп коурады. Ты хороший человек. Ты настоящий наш друг. Мы тебя никогда не забудем. До свидания, мой друг. Жоржтун оңтойсуз абалы Имашка да өттү элем, көз айнегине илинген мурундун бел баскагын кайра-кайра кол тийгизип туруп айтты. Жорж, Сюзанна, я тоже вам очень благодарен. Я вас тоже не забуду. Приезжайте еще. Ушинтип оң солду коураган Имаш сыпайы керчилик кылып, ага сунулган акчанын ичинен ырым кылып бир кагазды алып чөнтөгүнө салган. Алыстай бергенде кылчайып арт жагына караса, узап бараткан Имаштын машинесин караанынан көздөрүн албай, колдорун булгалап турушуптур жубайлар Жорж менен Сюзанна. Машина көчөнүн кесилишинен оң тарапка жылт коюп, бурулуштан тигилердин карааны көрүнбөй калды. Азыр болсо андан бери 6 жылга чукул убакыт өтсө дагы, ушул 1997 жылдын 24 январында Сюзанна жана Жоржтун элестерин көз алдына келтирип эстеп койду. Адам кай бир убакта башынан кечирген, убагында бааланбаган, кийин эскергенде жүрөктү тызылдаткан кубанычтуу күндөр менен ага тете архив сыяктуу түрдүү адамдардын элестери, үндөрү сакталган, жүрөгүндөгү эс тутум менен да бактылуудур. Ошол күндөрдүн барактарын ачып, дал өзүндөй болбосо да өткөн окуяларга аралашып көз ирмемге жашап келүүнүн өзү адамдын адамдык дагы бир кудуретин арттырар. Жылмайып койду өзүнчө Имаш. Аны байкаган жанында отурган Талгат күбүрөдү. Өзүнчө эле жылмайып келатасың. Эсиңе бирдемелер түштү окшойт. Анчейин бир нерселер. Айткысы келбеди Имаш ачылып. Сарбулакка келип калдык. Үн катты кайра Талгат. Шам-шум этип албайлыбы? Кандай дейсиң? Мен негедир токпой эл тартып турам. Үйгө бараткандыкыбы, көңүлүм элеп-желеп болуп, тамакка көңүлүм чаппай турат. Мейли анда. Зуулдаган бойдон кете берели. Караңгы түшкөнчө долондон өтүп алсак, ары жагы коркунуч жок. Бир жерден гана токтойбуз, анан кеттик. Каяка Имаке? Дароо жооп бербей койду Имаш. Сыртынан чыгарбаса да ичинен оор дем алып күрсүнгөн сыякы. Ирин киргени азырынча билинбесе да, күн жарыгы тийбей асманды тумтак чүмкөгөн булуттарга далдааланып, ала бүркөк тарткан теребелге көз чаптырып коюп сүйлөдү. Атамдын сөөгү жаткан жер Онарчада. Эчки башка кире бериште. Жолдун бою. Ары бери өткөн сайын токтоп Куран окуйм. Кулхаллох атты 3 жолу кайталап, атам ракымдын арбагына багыштап коем. Чоң аталарыбыздын сөөктөрү дагы ошол жерде. Соу тийсин дейм да. Ракым атам шофер болчу. Каза болгон тууганын угуп кайгырып, эртеңге күтпөй түн катып, машинеси менен баратып авария болуп өлгөн. 38 жашында. Апам айтат, атам ошол Жумалы деген тууганын аябай жакшы көрчү экен. Кабар алары менен эле тынчалып отура албай, абдан күйүп-пышып, эртең жарыкта бар десе болбой түндөсү жол жүрүп, өзү казада отурбайбы? Апам чакырып алды тууганынын арбагы. Ракым атаңды дейт. Ким билсин аны? Бирок атам өтө эрте 38 жашында дүйнөдөн өтүптүр.
3 бала менен калган апама кыйын болду да. Жаш кезде түшүнбөптүрмүн. Эми апам оорулуу болуп калгандан кийин түшүнүп жатпаймынбы? Апама кандай оор болгонун. Узак жашай түшсө экен дейм. Бу биздин убайыбызды көрүп, неберелерин эркелетип, байбичедей болуп төрдө сый көрүп отурса жакшы эмеспи? Ашып кетсе 1-2 чыны чай ичер. Бөлөк эмне, караан эле жакшы бизге. Мен да жөн жүрбөй, баягы ресторандагы чуу менен кесилип, өзүмө, апама, бир туугандарыма көө жаптырып албадымбы? Ошондо апам приступ болуп жыгылыптыр. Андан кийин эле оорусунан жакшы болбой калды. Имаш унчукпай калды. Машине кыбырап, долондун белинде баратат. Кандай мотору күчтүү машине болбосун, ашуу деген ашуу. Чыкылдаган суук, аккумулятордогу суу да тоңот, адам, темир, жамысы тоңот. Тяншан катаал чөлкөм, 6-7 ай күн жылбайт, жаз тоолорго кеч келет. Нарын деген тоонун колотуна бөжөктөй жашынган кичинекей кала алда кайда жаткансып сезилет. Анын үстүнө ага караңгылыктагы шыкак берип жатпайбы? Жайында болсо алкынган тулпардын азоосун кое бергенсип, каалаган жериңе заматта жетип баргандай сезимде болосуң. Нарынга жол жүргөн жолоочунун бир адаты долонду ашып түшкөндөн кийин жол сапары аз калды го дегендей бир эсе жеңилденип калат. Биз билген 2 жолоочу Имаш менен Талгат түзгө түшкөндөн кийин машиненин айнегинен ары жактан коюуланып келаткан караңгылыкка көз чаптыра бир сыйра түйшөлүп алышты. Колун желкесине ала коурады Талгат. Казан куйганга жетсек 30 адыр, ары 10 арча, аз калабыз буюрса. Чыдамың кетип баратабы? Күлүп койду досуна караган Имаш. Чыдамды айтасың. Мен деле өзүң билесиң, атасыз өспөдүмбү? Апам байкушту көп ойлойм. Жумагүлчү, эмне сагынган жоксуңбу? Тамаша шоотуп сүйлөдү Имаш. Аячты унутпа, ал деле күтүп жүрбөйбү сени. Аның чын, ойлуу сүйлөдү Талгат. Сен жана жолго чыгарда айткан сөздөрүңдү билесиңби? Ошол сөздөрүң туурасында азыр ойлонуп көрүп, көзүм жетип олтурат. Тынч оокат кылыш керек. Үй бүлөнү багып, апамды карап. Бирок сен жана сөз баштап келатканда байкагам, жүрөгүңдө өйгөн көп нерсе бар. Ошолорду айта албай жатасың. Чечилишип алалы дейсиң. Анан кайра тишина кармап алдың. Талгатты тике карап алды Имаш. Сөз башынан баштаганым чын, бирок именно сен өз кызыкчылыгың менен кепти улантаар бекен деп ойлоп күткөндүрмүн. Ырас, сөздү убагында баштадың. Сапарыбыз деле кыскарып баратат. Ким билет, экөөбүз ушундай жеке калып чын жүрөктөн сүйлөшкөнгө убакыт шарт табылабы? Койчу Имаш, колун серпти Талгат. Жашообуз али астыда. Жашаган жерибиз бир. Дагы далай кездешип сүйлөшө турган сөздөр бар. Туурадан кесе сүйлөдү Имаш. Бүгүнкү күндөй болбойт. Көңүлүң элеп-желеп, азыр туугандарыңа кездешип, арак ичмей, түлөө өткөрмөй болот. Нарындын аяк башын кыдырып ат башыдагы айлыңа барасың. Досторуңа, өң тааныштарыңа жолугасың. Арадан бир топ убакыт өтүп кетет. Туурабы? Ошондой да. Сөз төркүнүн түшүнгөн жок Талгат. Кыска күлүп койду Имаш. Сага башынан түшүндүрүүгө туура келет окшойт. Угуп турам демесе. Ынтымакты түздүңөр. Эмне кылдыңар элге? СИЗОго, зонага греф кылдыңарбы? Жетим жесир кары-картаң, мунжу майыптар бар. Интернатта жатып окуган жетим балдар бар. Барар көрөрү жок тестер балдар самсып көчөдө жүрүшөт. Нарын өзү кичинекей эле шаар. Катуу кыйкырып койсоң, аркы башына угулат. Азыркы мен тизмелеп бергендердин бирөөсүнө кол сунуп, жардам бердиңби? Базардан, вокзалдан өзүнчө дүкөн, кафе ачкандардан общака, уделение түшүп жаттыбы? Түшүп жатты. Анын баарын эмне кылдыңар? Айтчы ачыгын. Кайта баштадыңбы? Кейиген түрдө ооз ачты Талгат. Кетти ар жак бер жака. Андан кийин өзүң билесиң, кырсыктап зонага кеттим. Жалт карап алды ушул тапта Талгатты Имаш. Жарым бир секундча кармала түшкөн бул көз караштан көп нерселерди окууга болор эле. Досунун билмексенге салып кайдыгер мамилесине кейүү өкүнүч. Ал азыркы мезгилде Талгатка болгон достук сезими жана эркиндикке жаңы чыккан эменин көңүлүн оорутпайын деген аяр ой гана ооздуктап турду. Антпесе чындык дегенде чыркырап күйгөн
жаны чарт-чурт кыялын карматып, чучукка тийчүү, сөөк какшаткан ачуу сөздөрүн эчак айтып салмак, ачуусун зорго токтотуп турганын билип турду. Кара жини кармаганда карышкан кишисин өпкө талаштыра муштап алгандан кайра тарчу эмес. Адилеттиктин ыйык жибин аттап кара санадыбы болду. Касыбы, досубу аячу эмес. Буркан шаркан түшкөндө ага бет келүү өтө кыйын эле. Ошонусун билген Талгат ого төтөн башын ийнине катып бөгүп калды. Унчукпай жүрүп отурушту. Он арчага келип калдык окшойт. Тынчтыкты Талгат бузду. Келдик. Имаштын үнү каргылдангансып чыкты. Он арчадан саал өткөндө эле сол тарапта эчки баш айылына кире беришинде жолдон четкерээк көрүстөн турат. 30 чакты томсоргон бейит. Ошонун ичинен бири Ракым атасыныкы. Бул жарык дүйнөнү көз ачып көргөндөн тартып, канча жолу ушул туштан ары бери өттү экен. 200 иретпи, 300бү, балким андан дагы көптүр. Кеп анда эмес. Эскирилик балапан кезинде атаңдын мүрзөсү тигине десе, элейип маңыроо тиктеп тим болгондур. А бой тарткандан кийинчи мейли нарындан, айрыкча алыс жактан рулга жабыша чарчап чаалгып, кирпигин тартса жыгылчудай араң келатканда дагы ошол атасынын сөөгү жаткан көрүстөнгө чукулдаган сайын ал үчүн бүт дүйнө жымжырттанып, машиненин дабышы дагы угулбай сырдуу, жандырмагын эч ким чече албаган сезимге кабылчуда, жүрөгүнүн түпкүрүнөн чыккансыган ата, келдим деген жалоорунку балалык добушун уккансып кетчү. Азыр да ошол добуш кайталанып, жан дүйнөсүндөгү тоолорду жаңырыктантып, эт жүрөгүнүн сезимтал бир тамыры кыймылга келип зырпылдап, көзүнө жаш тегеренбесе да, ары жактан кылтыйып баш багып турганын тойду. Нисандын түн караңгылыгын жарып өтүп, асфальт жолдун бетине жарыгы менен кыймылсыз токтоп калды. Имаш торумузду басып, акырындап барып, жолдун чекесине машинесин токтоткон. Машинесин дүрүлдөткөн бойдон бурулуп көрүстөнгө чукул барганды ылайык көргөн жок. Түөлүк уйкуда жаткан маркумдун түн тынчтыгын бузган бейчеки үндөн түйшөлүп кетчүдөй аярылап, пендечилик кылып жүрөгү сестенип, өзү билген ыйман келмени көөрөнүп айтып: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ла илаха иллаллах Мухаммаду расул. Ошону айтып машинесинин эшигин ачып, сыртка чыгып баратып, күн кетти. Атамдын мүрзөсү, жакын барып Куран окуп коеюн. Имаш асфальт жолду туурасынан кесип өтүп 100 метр алыстыкта турган бейиттерге чейин ойлоп иди. Нарындын өзүндө 90 жылдын баш жагында көркөмүн келиштире жасаган жашыл куполу күнгө чагылышкан жаркыраган чоң мечит курулду. Калп айткан менен болобу, мечит архитектуралык жагынан артыкпаш мүчүлүшү жок. Шариятка ылайыктуу купулга толоорлук салынды. Нарынга барганда мал менен кире калып жүрүп, Куран окуганды үйрөнүп алды. Ошол жерде бир молдонун айтканы эсинде калыптыр. Маркумдар Куран окуганды күтөт. Алар аркы дүйнөнүн кишиси, эч качан жардамга муктаж эмес, бир гана тууган урук тукумунан, көзү тирүү адамдардан анын арбагына багыштап Куран окулушун күтөт. Андыктан бейшемби жума күндөрүн күтпөй, эстеген сайын маркумдарга Куран окуп туруш парыз. Канчалык Куран көп окулса, маркумдун күнөөсү ошончолук жеңилдейт. Анан дагы молдо мынткен: Непада мусулман баласы жаткан кабырдын тушунан өтүп калсаңар, өзүңөргө тек гана бата тартып өтүп кетпестен дуа окуп кетүү лазым. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим деп туруп, ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатуху. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко, жаныңар жаннаттан болсун. Билип билбей чоң кишине ачык жашыруун жасаган күнөөлөрдү Аллах Таала өзү кечирсин. Ошол укканын эстеген Имаш жылуу машинесинен тышка чыкканда ичиркене түшсө да, дуаны эринбей көөрөп айтты. Артынан келаткан Талгаттын да ошо угулуп, ылдый чөк түшүп отура кетти да, Куран окуурдан мурун караңгылыктан байкалбаган томсоргон үнсүз бейиттердин карарган сүлпөтүн көзү бир чолуп өтүп, башы төмөн шылкыйды. Оюнда атасынын үйдө сакталып жүргөн бир сүрөтү турду. Сүрөттө кырдуу шапке кийген, галифе шым, офицер өтүкчөн шыңга бойлуу, гимнастерикасы олбурлуу денесин чытырата куп жарашкан, капкара көздөрү күлмүңдөп, ууртунан жылмайган, коюу кашы ортосунда 3 бурчтанып бириккен,
30 жаштан өтүбүрөөк курагындагы жигит карап турат. Азыркы Өмүргазы байкесинин өзү. Чөктүшүп отурган Имаш катарына Талгаттын жөөтө басканын сезип, Куран окуганга киришти. Курандын аягында Имаш чөктүшкөн калыбында жүзүнө алаканын тийгизип туруп, атасы Ракым, чоң атасы Шамынын арбагын атап багыштады. Жараткан Алла, ушул окуган Куран аяттардын соогун Турсуналы баласы Шамыга, Шамы баласы Ракымдын арбагына багыштадым. Жаткан жерлери жайлуу, топурактары торко, жүргөн жерлери бейиштүү болсун. Билип билбей чоң кичине ачык жашыруун кылган күнөөлөрүн Кудай Таала өзү кечирсин. Артынан калган урук тукумуна Алла Таала ыйман берип, колдоп, ар жала, бала, шайтандын аламаттарынан сактасын. Омин. Аллаху акбар. Жүзүнө бата тарткандан кийин жалдыра отуруп калды Имаш. 1-2 мүнөтчө гана. Анан ордунан турду да караңгылыкка үйүр ала түш көздөрү менен тааныш мүрзөнү издеди. Туташ турат тигине. Ортодогу чым үйүлгөн кабырдын тегереги ширетилген темирден 4 бурчтана курулган күмбөз. Мындан 7-8 жыл мурун бронза сыр менен күмбөз темирин жаңыртып, сырдап коем деп апасынан жеме укпады беле. Айланайым балам, атаңдын күмбөзүнө барып, сырдаган турбайсыңбы? Көргөн эл айтты. Имаш жалгыз өзү көрүстөндө Ракымдын күмбөзүн жаңыртып, сырдап жүрүптүр. Кайра жаңыртып сырдаган болбойт, жакшы жөрөлгө эмес, деп жатпайбы? Анда апасынын мойнунан кучактап, апа, өтө эле кинемчил болбоңузчу. Эл айта бербейби? Тигине орус калкы жыл сайын эле мүрзөлөрдүн тегерегин сырдап жүрүшпөйбү? Жакшы кала ата. Ыйга окшогон жалоорунку жаңкы сезим ичинен кайра жанданды. Эти ысык жаны тирүү атасын кышкы муздак чымдын астына кайдыгер калтырып, артына кылчайбай кетип бараткансыган жагымсыз сезим эт жүрөгүн өйкөп кыйылды. Ойлогон жоктур Имаш ошол саатта аян берген сезимтал тамырынын зырпылдап астынан болчу бир окуяны күн мурунтан кабар бергенин. Туура 1 айдан кийин анын жетим жесирдин ыйлуу көзүн көргөндө кыйгач өтүп кетпеген боорукер жүрөгүн таарып түшчү чыпылдаган пистолеттин огу анын өмүрүнө чекит кое турган адамдын чөнтөгүндө бейкапар томолонуп жатканын билген жок. Караңгылыкка 2 узун жарыгын жиберген тейде кыймылсыз жол жээгине турган Нисанга отуруп, жөнөй берерде терезенин сол тарабына дагы бир кылчайды Имаш. Көөдөй караңгылык, бейит тымтырс. Ичим тап бир сырдуу досунун азыркы алабалын айттырбай түшүнүп, анын көңүлсүз ойлордон алаксытмакка кылган аракетиби? Сен бир айтып жүрбөдүң беле Имаке? Эчки башыга кире бериштеги айдынга кемпинг курам деп. Талгат суроо жылдырды. Ушул жерде көңүлсүз жооп кайтарды Имаш. Бир аз төмөн калды. Онорча көпүрөсүнүн тушунда. Ойлогонуң орундалса сонун болбойт беле? Айткандарың эсимде. Кемпинг, теннис ойноочу корт, чакан отель, диско бар. Ар жакта болсо аппак боз үйлөр, кишенелеген жылкы бейлер, кымыз ичип жаткан чет өлкөлүктөр. Фантазияң укмуш эле да Имаш. Ууртунан күлүмсүрөп койду Имаш. Эми ал келечектин иши. Кыял азырынча. Андан көрө сен мону айтчы. Эл журтка акула болгонуңарды токтотосуңарбы? Же нарынга баргандан кийин маховиктериңе барып кошуласыңбы? Акула деп кимдерди айтат? Өзүң билесиң. Людской грузду орто жерден жегендерди айтат. Бул үчүн билесиңби? Зонада кандай чабылат? Арматура менен колуутуң общактан сындырып турат. Элдин арасында жашатпай промзонага чорт кылып тосуп берип коет. Элдин акчасын жеп, эсиргендерди кандай жазалайт? Өзүң көрүп жүрөсүң. Беловодскийдин зонасында положенец болуп турган Боха кандай чабылды эле? Общактан эсиңдеби? Казнага түшкөн акчаны жеп, чартаңдады эле. Аяк эмне болду? Чабылып, аягында изоляторго кире качып, жабылып алды. Положенец болот, бродяга. Болуптур. Ал зонанын рассмотр, сөз жок. Преступный мирде ар бир ишиң сөзүң үчүн катуу сурайт. На то преступный мир. Спрос катуу, жестко. А нарында эмне болуп атканын карачы. Общак положенец ынтымак дешип. Кана общак? Общак эмес эле деп коет силердин түзгөн ынтымактарыңарды. Сен эле акула болсун деп положенец шайлаган эмес.
Кыйын заманда жетим жесирлерге каралашсын деп ишенип койгон. А силер эмне кылдыңар? Өзүңөрдүн курсагыңар үчүн иштедиңер, кишкаңар үчүн. Эгер дагы тереңдеп кайра турган болсоңор, кишкамансыңар силер. Имаш, эмне деп жатасың? Ушул сөздөрүңө жооп бере аласыңбы? Үнү калтырап кетти Талгаттын. Мындай сөздү Имаштын оозунан угам деп күтпөгөндүр. Ансыз да жаагы шылынып арыктаган ак куба жүзү ого бетер бозорду. Жооп берем. Канчалык сабырдуу айтайын десе да, ары жактан жогдор жалы дүгдүйгөн карышкырдай жаалы катуу келип турганы билинди. Машинаны токтотоюнчу. Жаа бербей зуулдап келаткан Ниссандын тормозун тепкенде газы басайган машиненин дөңгөлөктөрү асфальт жолдо чимирилип, сыйгаланып барып, сүрдүгүп, тырнактай таштар туш-тушка ыргыганы эшитилет. Жол жээгине аялдашты. Жана ала көлөкө болуп турса, эми Имаштын колун сыйпалап барып, машиненин ички бетиндеги ичке 4 буштукту басканда салондун ичи жапжарык боло түштү. Албеттүү денесин Имаш Талгат жакка бурганда, арт жагындагы айнектен көрүнгөн түнкү караңгылыкты тумтак эле чөмкөп калды. Бир гана машиненин найзадай сайылган кош жарыгы жерге түшүп турат. Канчалык жаалы бетине чыкса да, оюн так ачык түшүндүрүүгө кылган дала алатынанбы, шашмалыгы кармаганда балдырап тез-тез сүйлөп иймей адетиндей эмес, доошун сабырдуу, ташка тамга баскандай бек-бек чыкты. Башынан баштайын. Андан кийин ким өз сөзүнө жооп бере алат байкайлык. Сен менин мүнөзүмдү билесиң. Эки сүйлөбөйм жана калп айтканды жактырбайм. Ырас, ишенчегим бар. Ак көңүл мүнөзүмдөн пайдалангандар да болгон. Ага анчалык кейбейм, бирок бир нерсени жек көрөм. Жалган айтканды жана арамзааланып, маска кийип алып, эч кимге жаман көрүнгүсү келбей, эки ортодо жүргөн куйтуларды. Мындай нерсе чыккынчылыктан да жаман. Анткени чыккынчы душманды ачыктан ачык көрүп турасың. Ал эми эки жүздүү адам акка карага да кошулбай, эки тарапка тең жакшы көрүнүп жүрө берет. Мындай адам өтө коркунучтуу. Бычак көтөрүп сага түз келаткан убийцадан дагы коркунучтуу. Анткени ал эки жүздүү адам бычакты түз шилтебейт, уктап жатканда же жардамсыз калганда шилтейт. Анан мындай адамды тез аранын ичинде вычислить этүү дагы кыйын. Мунун баарын Имаш, сен эмне? Деп Талгат чыдамсыздана ооз ачканда, Имаш колун көтөрүп токтотту. Сөзүмдү бөлбө. Түн узак, сүйлөшүүгө убакыт кенен жетет. Так что сөзүмдүн аягына чейин ук. Мен сен үчүн апамдын сөзүн укпай, түлөөгө калбай жолго чыктым. Көп маселенин башын чечип алыш үчүн. Демек сүйлөшүүгө укугум бар. Ырас шашмамын. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтыргым келбейт. Анын бар. Бирок түшүнгүн, иштин баары сен ойлогондой эмес. Таптакыр бөлөкчө. Конкретный айтсаң? Конкретный болсо анда мындай. Сен зонадан кеткенден кийин положенияны кимге өткөрүп бердиң эле? Эч кимге? Мына загвоздка кайда? Сен кеткенден кийин нарында беспредел, ызычуу, бийликти колуна алып, болчуңдарына таянып, маховниктердин бандасы чыкты. Өрдөк жокто чундук бий деген бар, билесиңби? Жерен болсо доңуз дөөгө чыгат деген сөз дагы бар. Ошондой. Эркин чардап, ойноп күлүш үчүн, эч кимге көз каранды болбош үчүн аларга бийлик керек экен. Мындайча айтканда общак. Анткени общактын аркасынан жашынып алышып күн көрүш үчүн. Цивильное место под солнцем. Түшүндүңбү эми? Кимдер алар? Как будто сен билбейсиң. Жүзү кайра түктөйдү Имаштын. Жана эле сүйлөшпөдүк беле? Как она есть сүйлөшөбүз деп. Өзүң менен эле бирге жүрүп, кругта вращаться этип жүргөн балдар. Созо сүйлөдү Талгат. Боханын балдарыбы? Дал өзү. Какшыктагандай сүйлөдү Имаш. Спортивный мир. Давлениең көтөрүлөт да укканда. Ынтымак өзүнчө. Спортивный мир өзүнчө. Мир деген сөздү маанисинен түшүнөт болду экен алар. 7-8 спортсмен бир кичинекей нарында төшүнө мастер спорта деген значокту тагынып алышса эле, мир деген атка ээ болуп калышат бекен. Мына преступный мир деп атаса болот. Жада калса аны тайная империя дешет. Чындыгында эле ошондой. Өздөрүнүн башынан бери келаткан жазылбаган мыйзамдары, керек болсо иерархиясы, катаалдагы биз биле эле курулушу менен дүйнө империясы десең төп келет.
Мынау өздөрү спортивный мир деп атаган топтуу ичара мыйзамдары структурасы барбы? Көздөгөн максат эмне? Айтып берейинби иш максатын? Бирөөлөрдүн чөнтөгүнүн эсебинен байыш булардын максаты. Ал эми өзлөрү бир тыйын жылдыргысы келишпейт. Калппы? Ынтымак коомун түзгөндөрдөн бери канча убакыт өттү? 6-7 жыл. Эмне өзгөрүү болду? Азыр бир аздан кийин Кудай буйрса нарынга жетебиз. Түлөөңдү өткөзөт. Ага туугандарың түлөөңдү өткөзөт. Ар жак бер жагыңды жыйыштыргандан кийин көчөгө чыгасың. Баарын өз көзүң менен көрөсүң. Майда чүйдө тамеки ширеңке сатып, базарда отурушат эл. 5 жаштагы баладан баса албаган кемпир чалга чейин көчөнүн жээгинде чемичке, жармасын, айран сүтүн сатып олтурушат. Качан кыргыз суусундук сатчу эле. Айрыкча элет жеринде келим кетим той топур көп. Жамандык жакшылык деген бар. Анын баарына каржы керек. Сен жок болгон үчүн 4 жылдын ичинде эле жашоо кыйындап, эл кыйла мүңкүрөп калды. Базарга барсаң, этегиңден бирөө тарткылайт. Карасаң кенедей чырымтал бала, байке 1 сом берчи деп жалдырайт. Балдарыңды кой, кичинекей кыздар чөнтөгүңдү кесип кетет. Мына азыркы реалдуу жашоонун кебетеси. Түндөсү көчөдө баскандан коркосуң. Ылжырап мас болгон жаштар мушташ, ызы-чуу, кыйкырык, жакалашып сүйлөшмөй, тономой, карактап иймей кайсы бирин айтасың? Ушуларды билесиңби? Бир кезде тыям деп да аракет кылбадыңбы? Ушул өткөн күндөргө аралашып кеткен сыякы Имаш ойлуу машиненин кош жарыгы төгүлгөн жолго көз чаптырып отуруп калды. Жакшы эле тыйдың балдарды. Сөзгө аралашты Талга. Бир тобунда өпкөсүнүздүң окшойт. Имаш байке, болду. Мындан ары уурдабайм. Сөзүмдү берем деп чырылдагандарычы. Анан төпөштөп туруп, дерскилерин кайра үстүн жаңыртып кийим алып берип коюш керек да. Бор дезесиң Имаке. Сенден негизи жакшы тарбиячы чыкмак. Мисалы, Макаренкодой. Тамашага буруба. Олутту сүйлөдү Имаш. Анан коммерцианттардын сатып жаткан майда барат нерселердин үстөлдөн жулак ачканын карап коюп тура берейинби унчукпай. Бечара, өзүнө окшогон бечараныкын уурдап, тоноп жатпайбы? Ичара эле кырылышып, көчө менен топ-топко каршы мушташкандарды ынтымакка чакырып тыйсак, бир топко эле басылып калбадыбы? Антпесең болбойт да. Биринин көзүн бири жарат да. Акыры соттошуп тынышат. Кесилип кетишпейби болбогон жерден? Ансыз деле тиги Боханын балдары сайрандап жүрүшөт. Көрөсүң өзүң. Күрүчбекти таанычу элең? Строганчпы? Иши кылып отуруп келиптир зонага. Канча ирет ходка жасаганын билбейм. Ошону сенден кийин положенец шайлап алышыптыр. Ошонубу? Ал баякы ошол жүрөгөн оорулуу неме да. Общакты ошол кармай алмак беле. Башы больницадан чыкпаса, тубик өзү. Өпкөсүнүн баары тешилип бүткөн. Чолок күлдү Имаш. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын окудуң беле? Окугам. Жакшылап окудуң беле? Же үстүнөн эле барактаппы? Бир эмес, 2 сыйра окугам. Анда эмесе ошол Кокон хандын тушунда Нүзүп деген аталык болот. Бизче айтканда полководец. Кокон хандын башында Кудай Архан болот. Элди эзип, салык үстүнө салык салып кыйнап жибериптир. Ортодо митаамдар, кошаматчылар көбөйүп, элдин эсебинен чөнтөгүн толтургусу келгендер көбөйөт. Бир жагынан эзүүчүлүк хан кыйнаса, экинчи жагынан бийликтин төбөлдөрү өз билгенин кылып, кара таман калкты кыйнайт. Жакырлар көбөйүп, каракчылык, уурулук өкүм сүрөт. Кыскасын айтканда беспредел. Ошондо эл камын ойлогон Нүзүп аталык жумурай калкка камкор хан көтөрүү эсине түшүптүр. Ал үчүн хан тукумунун каны бар адам керек болот. Ошондо өзүнүн хандын тукумун экенин билбей, бутуна чарык чокой кийип, мал артынан жүргөн, эл аны киши катары теңсинбеген Шералы деген койчуну ак кийизге салып хан көтөрүшөт. Ушуга чейин жарытылуу, тамак ичпей, жонуна түзүгүрөөк кийим салбай, ар кимден ачуу сөз угуп, жалкоотай болуп өскөн эме мамлекет маселесин чечмек беле. Шералы хан аты болгону менен өлкөдөгү бийликти Нүзүп аталык колуна алган экен. Тентектерди теске салып, жазалачуларды жазалап, мамлекет катары өнүгүп келишине аракет кылыптыр. Анын максаты ошол болгон. Шералы ханды эл көзүнө салып, бирок мамлекеттин ишин баарын өзү чечиптир. Ошол Шералы хан Күрүчбек болду деген турасың. Күлбөй эле тур.
Булардын көздөгөн эсеби алыста. Общак дегенди алып, положениец дегенди шайлап алып, бирөө бирдеме десе, биз общакпыз, уделение кылбайсыңарбы деп шылтоолоп, коркуткан жерден коркутуп, сабачы жерден сабап, ээн жердин бөөрүсүндөй жойлоп, казнага түшкөн акчага кийинип ичинип, машинеден машине сатып алып, нарындын көчөлөрүн чаңын сапыргыта, наркы теркини куюндатып айдап жүргөн кездери. Салкын төр дем алуу зонасы булардын шапар тепкен жай болуп калган. Жапжаш малолетка кыздарды машинесине салып алышып, төштөрүн дагдайтып, арсалаңдап каткырып, астынан кезиккендерге атырылып тийип, гүлдө ойноп жүрүшөт. Түрмөдө зек ачкасынан кезерип, дары дармектин жоктугунан өлүп жатышат. Туурабы? Туура эмеспи? Ооба, айтканың чындык. Кейиштүү баш чайкады Талгат. Зонадан айына 1-2 труп жөн эле чыгат. Жарым зона оорулуу. Конечно, идиш аягыбыз бир. Кургак учук менен ооругандар толтура. Ким менен нан чайнашып жатканыңды билбейсиң. Туберкулез жугуштуу дарт. Кыйын. Туруп имаш. Туруп кошумчалады сөздү Талгат. Айдай бербейсиң машинеңди. Кетип баратып сүйлөшө беребиз. Ачууң тарадыбы? Досунун жүзүнө бир карап алган Имаш тигинин айтканын макул көргөнсүп, ачкычын бурап, от алдырып жатып сүйлөдү. Талгат, сен да арыктап кетиптирсиң. Өзүңдү карашың керек. Түлөөңдү өткөрүп алгандан кийин ден соолугуңду текшертип, күчтүү тамак ичишиң керек. Баса, Шадыбектин атасынын иниси Бекболот байкеңди билесиңби? Билбегендечи. Билсең анда ошол. Бекболот байкең менен макулдашып, түлөөңө бир семиз кой, боорсок нан бышырганга бир мүшөк ун камдап койгом. Ыраазымын Имаке. Ушул жакшылыктарыңдан кантип кутулар экенмин? Имаш жооп берген жок. Бир топко чейин унчукпай барып ооз ачты. Жүрөгүң мага таза болсо болду. Андан көрө тиги көпкөн балдарыңды тый. Чогултуп сөзүңдү айт. Балким сени угар. Кантсе да арам адалды бирге жеп калбадыңарбы? Көңүлүңө алба. Мында сенин да күнөөң бар. Аксынып адалсынган адамдарды жек көрөм. Ар качан чындыкка моюнсунуп жүрүш керек. Сен гана эмес, менин да күнөөм бар. Өз кызыкчылыгымды ойлоп Казакстанга кетип калдым. Анын үстүнө баягы ызычуудан кийин элдин ишеничинен кеткен сыяктуу болуп эле. Негедир өзүмдү коерго жер таппай, эл аралап жүрө албай калбадымбы? Нарынга каттап жүрдүм дечи. Булардын кылыктарын угуп, көрүп дагы жүрдүм. Эмне кыласың? Аз күнгө келген меймандай болуп, туугандарың менен учурашып коюп, кетип калчумун. Ай, кайгырам да азыр. Ошондо эле токтотуш керек болчу буларды. Ашынып кетишпедиби? Эмнеге ушинттим дейм да. Баары тең нарындын кулундары, бөлөк бөтөн эмес, спортсмендер, элдин жерин, намысын коргой тургандар да. Эмнеликтен ушунчалыкка барышат? Башкалар эмне болсо ошо болсун, мен жыргасам болду дешеби? Келсем эле баары айтышат. Имаке, балдарыңды тыйбайсыңбы деп. Эркин күрөш боюнча канча балбандарды тарбиялап чыгарды. Боха, эми уялса болбойбу? Балдардын баарын чогултуп, спортсмен жаш балдардан өйдө бузуп, беспределдик кылып. Тем более Боха по жизни терпила. Билесиңби баягы Болотту? Ооба, билем. Эмне болду? Боха Болот экөө чырдашып кетип, жекеме-жеке мушташмай болуптур. Раз-на-раз. Боха борец эмеспи? Күчүнө ишенген го. Болот олбурлуу, шамдагай, уличный драчунда. Кара күч десең кара күч бар, өлгүдөй мушташат. Боха жеткенде эле күрөштүн ыкмасына салып көтөрүп урам десе керек. Кайдан? Боханы жанчып салыптыр, бирок жыгылганда тийбептир. Честный бой. Экөө кол алышып эки жакка кетеби? Боха ошол таяк жеген боюнча милицияга барып арыз таштаптыр. Мени сабат деп арызданыптыр. Койчу, ошентиптирби? Мен качан калп айтчу элем. Муну элдин көбү билет. Мен 36 күн отурган бу нарындын эле СИЗОсунда. Ошончо болуп укпаптырмын. Боха терпила бир гана ал эмес. Аман Берки, Алмаз терпилалар. Баягы 90-жылы вокзалда шерик ойнотуп жаткан окуябы? Ооба, уккан турбайсыңбы? Милицияга арыз жаза коюшкан. Алдына түшкөнбүз. Алтын тиш салдырып бердик. Акча бердик, бирок мен кечирим сураган эмесмин. Көгөрүп эле сурабай койгом. Эмнеге сурайм кечирим? Терпилалардан сураймбы? Эч качан. Жигитчиликке жатпайт. Спортсмендер имиш. Эми сенден сурайын. Зонада бир эмес, эки жолу отуруп келдиң. Строгачсың.
капталыңды жеген карышкырсың. Айтчы, Воровский мирдин жазылбаган мыйзамы боюнча алып караганда кызылдардан жардам сурап, корголоп, заява жазып каматкан движенияны кандай түшүнсө болот? Бул боюнча спрос бар да, туурабы? Бога аман по жизни терпил алар. Аны кандайча ушул куйругу барлар общактын артына жашынып алып, элдин эсебине түшкөн, мындайча айтканда, уделенияны, людской грузду тиги зоналарда түрмөдө отурган братвага жеткирбей, орто жолдон акула сыяктуу жеп, анысы аз келгенси братваны под сомнение койгону калппы? Сен кандай түшүнөсүң муну? Братваны под сомнение койду дейсиңби? Тайсалдай сурады Талгат. Анан кандай ойлойсуң? Мага ишенесиңби? Мага ишенбесең, нарынга барганда көчөгө чыгып, базар аралап, кызыкчылык үчүн сурап көрчү. Жерге түкүрүп атышат эл. Ынтымагыңар ушул болсо тойдук дешип. Азыр Боханын балдары негизсиз кимди кааласа, мындайча айтканда, акча бересиң деп эле күрүстетип калышкан. Барган сайын эле арызданышкан кишилер мага, тыйсаңар болбойбу балдарды деп. Эмне сенин оюңча беспредел эмеспи мунун баары? Тайсалдабай ачык жооп бер. Балким сен дагы ошол топко кошулайын деп жаткандырсың. Андай болсо, элдин көз жашынан, убалынан коркпосоң, билгениңди жаса. Зеленый свет. Койсоңчу Имаке, мен кантип ошого барайын? Мен досторду акыйкаттыкка болгон мамилесине карап баалайм. Билем, балким актан каралык көп чыгар, бирок жамандыкка алыбыз жетпейт деп, чындык байкошту чыркырап, күйүп баратканын көзгөрүнө карап туруп, жоготуп алсак, адамдыгыбыз кайсы? Мени мындан бөлөк кылар ишим жок дейсиңби? Толуп атат. Мен да эл катары жашагым келет. Галя нарында, мен жез казанда жашап, экөөбүздөн кыйналдык. Талгатыма ата-эненин мээрими, тарбиясы зарыл. Күндө эртең менен жубайлар чогуу туруп, түн киргенде чогуу жатышы абзел. Антпесе ортосу алыстап кетет. Аял балада эркелетүүгө, аталык күйөөлүк камкордукка муктаж. Жаш эмесмин, жашым 40-ка чукулдап калды. Өзүмдүн экинчи этабы сел саяк, жер кыдырган жашоом бүттү. Биринчиси ойнок балалык. Улан кез армия менен аяктады. Мына бул астымда турган эң жооптуу этап биринчи мейли. Экинчисинде ала көдөндүк менен далай жерге бардым. Мени жакын санаган адамдарга жаман тилим тийди. Чарпылдым, чабылдым, жетет эми. Турмушка тереңирээк философиялык көз караш менен карап, ак караны ажыратып, беткелди майдачыл, праздничный жашоодон качып, глобальный, кеңири масштабтагы маселелерге умтулушум керек.